Каракулжа райондук прокуратурасынын сунушунун негизинде Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан кичинекей кезинде ата-энесинин камкордугунан ажыраган жаш өспүрүмдөргө үй курууга жер тилкеси бөлүнүп берилди. Салтанаттуу иш-чара 18 март күнү Каракулжа мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында уюштурулуп, айыл өкмөттөр тарабынан турак үй курууга жер участкасына болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү мамлекеттик акт жана сертификаттар өз ээлерине тапшырылды. Başlarının aslında bizde жақшылығызды айтып көрüşümüz керек. Бүгін кішінекей кезден ошо ата-энесинен ажыраган өспүрүмдөрүбүздү чакырганбыз. Жалпы ошо рай администрация жана прокуратура менен биргелешип, ошондой эле айыл өкмөт башкалары менен биргелешип туруп бүгүн мыйзамдын чегинде ошо 16-га чыккан өспүрүмдөрүбүзгө үй курууга чек маселесин тапшырууга уруксат этиңиздер. Каракулжа айыл өкмөтүнүн 2023 жылдын 27 февралындагы номер 11 токтомуна ылайык Каракулжа айыл өкмөтүнүн төмөнкү тургундары жер актылары менен жер актыларына ээ болгон төмөнкү Үрүлбаев Эдилбек Үрүлбаевичке сай участогунан 5 соттук жер тилкеси жер участогунан болгон жеке менчик жөнүндө мамлекеттик акт тапшырылат. Сай участогунан 5 соттук жер тилкесине мамлекеттик акт тапшырылат. Ошондой эле Райымбек Турал Алимбековичке сай участогунан 5 соттук жер тилкесине мамлекеттик акт тапшырылат. Кеңеш айыл өкмөтүнүн 2023 жылдын 24 февралындагы 3 токтомуна ылайык Кеңеш айылынын тургуну Маматалиев кызы Гүлданага Откорун база участкасынан 5 соттук жер тилкесине мамлекеттик акт тапшырылат. Сарыбулак айыл өкмөтүнүн 2023 жылдын 18 февралындагы 7 токтомуна ылайык Сарыкүнгөй айылынын тургуну Эргешбаев Тынарбекке Сарыкүнгөй айылынан 11 соттук жер тилкесине мамлекеттик акт тапшырылат. Ошонча айыл өкмөтүнүн 2023 жылдын 28 февралындагы 01-12-4 токтомуна ылайык Терек айылынын тургуну Токтосун кызы Нурайымга Терек чаты участкасынан 7 соттук жер тилкесине туракчай салуу үчүн жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт тапшырылат. Ошондой эле туракчай салууга бөлүнгөн жер тилкелерине төмөндөгү жарандарга сертификаттар тапшырылмакчы. Кашкажол айыл өкмөтү тарабынан Тоготой айыл тургундары Тобоев Иманга мурунку чарба участкасынан туракчай салуу үчүн бөлүнгөн 7 соттук жер тилкесинин сертификаты тапшырылат. Ошондой эле Тоготой айылынын тургуну Кусуева Айжанга мурунку чарба участкасынан туракчай салуу үчүн 6 соттук жер тилкесинин сертификаты тапшырылат. Ошондой эле Салихжанова Айбике Салихжановнага мурунку чарба участкасынан туракчай салуу үчүн бөлүнгөн 6 соттук жер тилкесинин сертификаты тапшырылат. Алайык айыл өкмөтү тарабынан Канкорун айылынын тургуну Жанабекова Акакка Бөрү Токой участкасынан туракчай салуу үчүн бөлүнгөн 10 соттук жер тилкесинин сертификаты тапшырылат. Келиңиздер бир сүрөткө чыгып коелук жалпы бар. Мен ушу Сычар айыл өкмөтүнөн келдим. Ушу Сычар айыл өкмөтүнүн өкмөттөрүнө ыраазычылыгымды билдирем. Ушу иштеген иштелерине ийгилик, ар дайым жакшылык болсун. Ушинтип мынтип биздин дагы кичинекей кыздарыбызды мынтип сүйүнүп отурат, сүйүнүп атабыз. Канча жылдан бери күттүңүздөр? Көп жылдан бери биз дагы ушу күтүп жүрдүк эле, мынакей биздин колубузда тийип сүйүнүп отурабыз. Сычар айыл өкмөтүнө ыраазымын. Мен ушул сертификат салган аябай ыраазымын. Айыл өкмөттөргө ошо акимчиликтегилерге бардык немелерге ыраазычылык билдирем. Алардын ишине ийгилик каалайм. Ушул немени көптөн бери күткөнбүз, өзүбүз дагы ушул качан алар экенбиз. Мына эми
ошол бүткөн немебиз алып отурабыз өзүбүз дагы. Чоң рахмат ошолорго. Иштерине ийгилик кылайын бардыгына. Мен ошо Эдилдин камкорчусу Аширов Турбек. Ушул Эдилге 5 сотик жер берип үй салган. Кудай кааласа үй салып жакшы кылып алып аракеттенебиз, да? Şu uyuşturgan aile hükümetlerine, жетекçilerine, бардык неме ишканаларына рахмат айтабыз. Терең ыраазыбыз.